Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Санкт-Петербург шаарынын тургуну 3 кыргызстандыкты бычактап кетти. Полицияга аталган шаардын тургуну кайрылып, анын короосунда эркектер мушташып жатканын, бирөөсүнүн колунан бычакты байкаганын айткан. Окуя болгон жерге полиция барганча Санкт-Петербург шаарынын тургуну 3 кыргызстандыкты бычактап салганга үлгүргөн. Бычактаган адам буга чейин соттолгону маалым болду. Бычакталган кыргызстандыктар ооруканага жаткырылды. Бейбаштык беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Юрий Бабковго оор операция жасатыш үчүн кайрымдуулук концерти өткөрүлөт. Кыргыз эстрадасында көрүнүктүү орундун ээси, ырчы, алып баруучу Юрий Бабковго 2 оор операция жасалды. Анын чыгармачылык чөйрөдөн тапкан достору ырчыга операция жасатууга каражат топтоого жардам иретинде кайрымдуулук концертин өткөрүү алдында турушат. Маалыматка ылайык, Бабков катуу травма алгандан кийин анын желкесин калыбына келтирүүгө бир жолу операция жасалып, анын жардамы болбогондон кийин кайра 2 жолу операция жасалган. Маалым болгондой, буга чейин ырчынын кызына да Новосибирскийде операция жасалган. Белгилей кетсек, Юрий Бабков кыргыз элинин басымдуу бөлүгү күтүп көргөн Ырдайлы кыргыз ырларын аттуу көрсөтүүнү алып чыккан. Бишкекте медиа форумдун имаратынын жанында бүгүн 8-июнда КСДП партиясы коррупция менен реалдуу күрөшүү үчүн деген ураан менен митинг өткөрүүдө. Митингке экс-президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин депутаттары, СДПК партиясынын тарапташтары катышууда. Имараттын жанында 200 адам чогулган. Подмосковьеде 4-класста окуган кыз кош бойлуу болуп калды. Кыз 11 жашта экенине карабай эне болууга даярданууда. Бул тууралуу РИА Новости булагы кабарлады. Укук коргоо органдары баланын атасы 47 жаштагы Өзбекстандын жараны экенин маалымдашты. Окуя тууралуу маалыматты полицияга кыздын энеси билдирди. Анын арызынан кийин текшерүү жүргүзүлдү. Кыз менен эркектин интимдик мамилеси окуучу кыз 10 жашка чыккандан бери тынымсыз болуп турганы аныкталды. Кыз 23 аптадан бери кош бойлуу. Россиянын тергөө комитетинин Москва областы боюнча кызматкери Ольга Вради жашы жете элек кыздын кош бойлуу болгон фактысы боюнча учурда кылмыш иши козголгонун билдирди. Асоль Молдокматова Абдраимовго урматтуу сулуу, журналист кыздан кечирим суроого өзүңүздө күч табыңыз деп айтты. Алып баруучу Асоль Молдокматова Чүй областындагы өкмөттүн өкүлү Туйгуналы Абдраимовдон журналист кызга кылган мамилесине өз пикирин билдирди. Бул тууралуу: Урматтуу Абдраимов, журналисттер сиз каалагандай тандап ала турган товар эмес. Сиз базарда эмессиз. Ким сиздин табитиңизге туура келсе, ошону тандап алганыңыз, өзүңүздүн принцибиңизге карап тандаганыңыз. Элдин акчасына Волга эмес джип унаасын талап кылганыңыз туура эмес, деди Асоль Молдокматова. Ал өз сөзүндө Абдраимовдун туура эмес сөз айтканын жана окуядан кийин берген маегинде айткан сөздөрүнө каршы экенин билдирди. Урматтуу сулуу, журналист кыздан кечирим суроого өзүңүздө күч табыңыз. Сиз мырзасызбы же дагы деле өзүңүздүн пайдаңызды көздөп кургак сөздөрдү айта бересизби, деп кошумчалады Молдокматова. Эске салсак, Сокулук районунун Орок айылында 5-июнь күнү айт намазынан кийин Күрт улутундагы жигиттер менен кыргыз жигитинин ортосунда пикир келишпестик чыккан. Ага Чүй областынын ыйгарым укуктуу өкүлү катары Туйгуналы Абдраимов барып, журналист кыздын берген суроосуна жооп берүүдөн баш тарткан. Бул аракетин ал «сенин кебетең мага жакпай жатат» деп түшүндүргөн. Аталган окуядан кийин жалпы журналисттер эл өкүлүнүн бул иш аракетине каршы чыгып, анын кечирим суроосуна жана отставкага кетүүсүн талап кылууга өткөн. Соц тармактарда «Абдраимов кетсин» деген хэштег да жарыяланган. Ал эми Абдраимов кандай болгон күндө да кечирим суроодон баш тартууда. Сокулук районунда 15 жаштагы кыз даракка муунуп каза тапты. Сокулук районунда 8-класста окуган кыз муунуп каза тапты. Бул тууралуу Чүй областтык ички иштер башка башкармалыгынан кабарлашты.
6-июнда ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт кызматында Арал айылында жашы жете элек кыз суицидке барганы тууралуу маалымат түшкөн. Окуя болгон жерге барган ыкчам иликтөө тобу даракка асылып калган кыздын жансыз денесин табышты. Кыз 15 жаштагы экени аныкталды. Сотко чейинки иликтөө иштери башталды. Алдын ала маалыматтарга таянсак, кыз туугандары менен уруша кетип өз жанын кыйган. Окууну таштаган кыз 1 жылда миллионер болуп 30 дүкөн ачты. Роуз Дайсон университетке баруудан баш тартып 1 жылдын ичинде миллионер болду. Бул тууралуу Bloomberg.com кабарлады. Англиянын түштүгүндө жашаган 19 жаштагы кыз 25 фунт стерлинг акча каражатын инвестиция салып, окуусун таштап бизнес баштаган. Pura Cosmetics деп аталган косметикалык каражаттар негизинен эринге арналган бальзамдан турган. Бирок Роуздун иши ушунчалык жүрүшүп кетип, 1 жылдын ичинде миллионер болуп, жаш ишкерлердин бир катар сыйлыктарын да алып үлгүрдү. Учурда анын интернет-магазини, складдары жана 30 дүкөнү бар. Чыңгыз дөөнүн жайыл дастаркан алдындагы сүрөтү тууралуу маалымат беришти. Интернет барактарында учурда түрмөдө олтурган Чыңгыз Жумагулов тууралуу сүрөт жарыяланды. Ал үстүбүздөгү жылдын апрель айында Бишкектеги Исанов көчөсүндөгү батирлердин биринде кармалган. Ал эми жарыяланган сүрөттөн Чыңгыз Жумагулов дагы 3 эркек менен жайыл дастаркан үстүндө отурганын көрүүгө болот. Сүрөттүн баяндамасына биздин түрмөлөрдө ушундай талаптарда отурушат. Кызыл кийимдеги Чыңгыз Дөө деп жазылган. Белгилей кетсек, Крим төбөл Чыңгыз Жумагулов Чыңгыз Дөө деген каймана ат менен таанымал. Пикир калтыруучулардын айтымында сүрөт айт күнү тартылган. Буга көпчүлүк түрмөдө болсо да айтты майрамдоого болбойбу? Чыңгыз Дөө да адам. Кадимки эле стол экен, дастарконда эт жок турбайбы? Суктанып жатасыңарбы деп Крим төбөлдүн таламын талашууга өтүштү. Бирок жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бул эски сүрөт экенин жана Жумагулов учурда 47-чи жаза аткаруу колониясында аллергиялык дерматит диагнозу менен дарыланып жатканын билдирди. Ага кошумча Чыңгыз Дөөнүн 7-июнь күнү тартылган жаңы сүрөтү менен да бөлүштү. Кошумчалай кетсек, үстүбүздөгү жылдын 10-апрелинде Бишкектеги номер 2-төрөт үйүнүн жанынан катуу сабалып эс учун жоготкон абалда 2 адам ооруканага жеткирилген. Аларды белгисиз бирөөлөр таштап кеткен. Жабырлануучулардын бири 45, экинчиси 36 жашта экени аныкталган. Экөө тең жандандыруу бөлүмүнөн каза болгон. Чыңгыз Жумагулов аталган окуяга айыпталып кармалган.